Биз ойлойбуз да климаттын өзгөрүүсү касиеттүү жерге кандай таасир этип атат деген суроону булар тескерисинче коюп, тескерисинче биз касиеттүү жерлерди сыйлап урматтабай калган үчүн коён эле болсо, анан кыргоол эле болсо ошол менен ыраазы болот элем, эчтеке жок болуп калды деп ошентип максат менен ачкам дейт. Азыр болсо кыргоол коён эмес, Үрдүк, аккуу баары келип атабы? баардык аккуунун баары келишип, касиет качып, анан кайра азыр келгендей сезилет дейт да. Анан кийин өзүмдүн баардык жумуштарым бат бүтүп баштады, мага батасын бергендей сезилип атат дейт. Саламатсыздарбы? Бизге эшимде подкаст жаздырып, кезектеги подкаст. Анан бул подкастты бизге уюштуруучулар багыт берип, экология боюнча сүйлөп берсеңиздер деп суранышты. Анан мен билгенден бул жерде Айбек Самаков, Рахат эже, мен үчөөбүз тең эле эколог эмеспиз да. Анан бирок экологияны сактоо, био ар түрдүүлүктү сактоо бул багытта тиги тарыхчылар, антропологдор эмне иш кылып атышат, азыркы кездеги абал кандай Кыргызстанда экологияны боюнча мындай бир сөз кылып бир аз маектешсек ат жалында, алтыбыз сөз дегендей. Анда биринчи сизден баштайлы. Саламатсыздарбы? Негизи чакан экологиялык долбоорлорду аткаруу иштери менен алектенип келем. Азыр экотуризм боюнча иштеп атам. Негизи акыркы жылдары биз баарыбыз эле угуп келебиз, климаттык өзгөрүү, жаратылыштык катаклизмалар, бир кырсыктар болуп келатат. Анан мурда климатологдор айтчу да, бул 2030 жылдан баштап суулар азаят, мөңгүлөр эрийт, кургакчылык болот, анан айыл чарбасына таасирин тийгизет, адамдын ден соолугуна таасир тийгизет деп ушундай прогноздорду жасалчу да. Бирок 2030га жетпей эле мынакей былтыр, быйыл көптөгөн селдер жүрүп атат. Бишкектин жанында суу жетишсиз болуп, баягы ичүүчү суу дагы жок болуп, чакаларды көтөрүп, демонстрацияларга чыгып, жолдорду бекилип, ушундай азыр эле болуп атат да. Ошол негизи дүйнөлүк экологиялык катаклизмдер бизге да таасирин тийгизип атат. Биз бир аз кечигип атабыз деп ойлойм да, себеби дегенде ооба, биз көптөгөн жумуштарды жасап башташыбыз керек да. Буга чейин эле башташыбыз керек болчу, кечигип атабыз. Кандай жумуштарды жасасак болот? Менимче эң биринчи эле элдердин аң сезимин көтөрүү, анан ошол өзүбүздүн түпкүлүгүбүзгө кайтып келүү, өзүбүздүн жаратылышка, табиятка болгон мамилебизди түздөө деп эсептейм да. Мындай иш-чара аркылуу карасак, жашылдандыруу эң эле жакшы баягы бир уникалдуу нерсе. Эгер жашылдандыруу, жер кыртышын оңдосок, бактарактарды көбүрөөк тигип, бул бактарактар баягы мөңгүнүн эришине дагы азайтып, баягы нымдуулук берип, жердин кыртышын оңдоп, тамыры менен сууларды баягы фильтрлеп, абаны тазартып, абдан көп баягы пайдалуу жактары бар да. Анан биз болсо көбүн эсе жаратылышты баягы бактарак тикпей, кайра кыйып ушундай көп кылып атабыз да. Анан ошо азыр мындай бир ойгонуп, ошол иштерди аткарып башташыбыз керек да. ошо климаттын өзгөрүүсү боюнча деп атпайсызбы, э? Мына ошо жергиликтүү жамааттар менен сиз иштегенде ошо климаттын өзгөрүүсү чынында эле болуп атат деген көбүнчө айтып атабы, же климаттын өзгөрүүсүнө ишенбегендер да барбы? Себеби мындай көп Мурункудай эле жаратылыш дегендей элечи, өзгөрүү жок дегендей болуп атабы? себеби кээ бир жерлерде, мисалы үчүн ошол эле жалгыз гана Кыргызстан эмес, жалпы дүйнөнү алса, климаттын өзгөрүүсү деген бул жөн эле саясат, бул миф деген сөздөр да көп болот да. Анан ошо сиз чогуу иштешкендер ошого кандай деп атышат? Анан өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Климаттын өзгөрүүсү чын эле болуп атабы? Анан климаттын өзгөрүүсү адамдын ишмердүүлүгүнүн кесепетинен болуп атабы, же бул табигый нерсеби деп бирөө мисалы үчүн жарга такап сураса эмне дейт элеңиз? Негизи шаарда жашаган адамдар менен сүйлөшсөң, алар түшүнбөшү мүмкүн да, эмне чын эле өзгөрүлүп атабы депчи. Себеби
шаарда жашаган адамдар комфорттуу өздөрүнүн квартирасында мындай жаратылышы менен айкалышып жашашпаган үчүн байкашпайт да, бирок айылда барып жаратылыш менен айыл чарба менен жашаган адамдар менен сүйлөшсөң, алар бардыгы мындай деталдуу түрдө айтып беришет да, кантип өзгөрүлүп атат. Себеби дегенде күнүмдүк жашоосу жаратылыш менен байланыштуу да. Мисалы үчүн эгин менен иштеген адамдар айтышат, мурда күн мынчалык ысычу эмес, азыр ысып, баягы жерди кургатып салып атат, нымдуулук азайып атат. Мурда жаан мындай себелеп, акырын жаап, анан ошол сиңип, жерге пайдасын тийгизсе, азыр болсо же жаан жаабай коет, же болбосо жааса нөшөрлөп жаап, жерге да сиңбей кетип атат. Анан жер кыртышын бузуп, селге айланып, кайра биздин эгин тегинибизди жокко чыгарып, кылган ишибизди да жокко чыгарып атат деп мындай майда деталдуу түрдө айтып беришет да. Мисалы үчүн кышында абдан жер катуу тоңуп, анан бир жанагы зыянкечтердин личинкаларын өлтүрүп, кайра жаңы мындай жаратылыш өзүнүн калыбына келчү дейт да, кыштан чыккандачы. Азыр болсо жер да тоңбой калды дейт да. Жер тоңбой калып, баягы кыштар дагы жылуу болуп, кар дагы аз жаап, бизге зыян келип атат деп, алар мындай акыркы жылдардагы бир 5-10 жылдагы өзгөрүүлөрдү жакшы байкап, абдан жакшы айтып беришет да, алар ишенет. Бирок себептери эмне дегенде, жөнөкөй баягы жергиликтүү элдер билбеши мүмкүн. Бирок климатологдордун айтымы боюнча, акыркы 2 кылымда адам баласынын баягы индустриализацияга өтүп, өндүрүш чыгарып, баягы көп күйүүчү заттарды колдонуп, негизи жер баягы атмосферасына дагы таасирин тийгизип, өзүбүзчө бир жерди бир баягы парник сыяктуу кылып алып турабыз дагы, анан кийин ысытыпчы, ооба. Бирок дүйнөлүк деңгээлде ошондой талкууларды уксак, бардыгы азыркы учурда климат өзгөрүлүп атат деп бардыгы макул болушту. Бирок эмне үчүн өзгөрүлүп атат дегенге дагы деле талкуулар бар да. Эми бул жерде же табигый эле процесс, бир жылы кар көп жаап, кийинки жылы кургак, бул кадимки эле процесс болушу мүмкүн. Же болбосо адамдын колу таасири менен болуп атат дегенди биз такташ керек да. Эми аны биринчи аныкташ керек. Табигый эле илгери деле ушундай болуп келгенби же болбой келгенби деп. Анан жана өзгөрүүсү боюнча Айбеке, эми үчөөбүз тең эле айылда тиги кар көрөп калсак керек эле, тиги үйдүн боюнда эле кар жаап койчу да, анан кар көрөп атып бир күн өтчү да, немеге колдорубуз тоңупчу. Азыркы кезде кар да жаабай калды. Мен кышы менен эле кроссовкачан чыгып кетип атам да, неме кылып туруп элечи, жеңил кийинип эле, кышкы бут кийим сатып албай элечи. Бул деле бир жаратылыштын өзгөрүп атканын эле белгиси. Бирок бул табигый өзгөрүү же биз дүйнөнү тиги Рахат айтып кеткендей ысытып жиберген үчүн өзгөрүп атабы, эми аны аныкташыбыз керек. Самат, сиз Айгине коомунда иштеп жүрүп, баягы ыйык жайларды бүгүн дагы доклад окубадыңызбы? Ушул ыйык жайлар биздин бир экологиялык түшүнүктөрүбүздүн азыркы кезде унутуп калган, кайра ошолорду мындай калыбына келтирүүгө ыйык жайларды изилдөө мындай бир пайдасын береби? Ушу дагы кимдин Рахат жен сөзүн улап, ошол климаттын ошол таасирин, климаттын өзгөрүүсүнүн таасири ошо бейзаттык маданий мураска кандай таасири болуп атат, кандай ушул өзгөрүүлөр болуп атат дегенде бир изилдөө жүргүзгөнбүз. Бул бейзаттык маданий мурас деп, кээде материалдык эмес деп айтат, бирок биз ошол бейзаттык деп которуп ошентип жүргөндөр көп болуп атат да. Анан расмий сөз термин болуп калды бейзаттык маданий мурас, ошол материалдык эмес маданий мурастардычы. Анан ошону биз 3 областта изилдөө кылып, ошол көлдө, Баткенде, анан нарында кылдык. Анан ошонун эң биринчи көлдө ар бир аймакта ошол бир кайсыл бир бейзаттык маданий мурас элементин тандап алып, анан ошол климаттын өзгөрүүсү кандай болуп атат деп деген суроо менен изилдегенбиз. Анан бул бейзаттык маданий мураска каада салттар болушу мүмкүн, ырым-жырымдар, салттык оюндар, салттык тамак аштар, мындай колго кармай албаган, мисалы үчүн беркинде маданий мурас деген эмне дегенде бир имарат болушу мүмкүн, берки калганын баары кыргызды кыргыз, казакты казак кылган бейзаттык маданий мурасы да. Анан ошону ар бир 3 жерде тандап алып, мисалы үчүн Ысык көлдө немени алганбыз да, ошол ыйык жерлерге баруу салтын,
бейзаттык маданий мурас деп, анан ошого тиги климаттын өзгөрүүсү кандай таасир этип атат деп изилдөө кылганбыз. Нарында болсо салттык ветеринардык билимди алганбыз. Ошо мал салды дарылоонун салттык билими климаттын өзгөрүүсүнөн улам кандай таасир этип атат деп. Баткенде болсо ошо өрүк өстүрүүнү алганбыз да. Анан ошолорго ошо сиздин сурооңузга жооп катары ошол көлдөгү болгон изилдөөнүн мисалы катары айтып берсем, башынан биз ошол жанакы неме дегенден баштадык да, биз климаттын өзгөрүүсүн кайдан кандай түшүнөбүз, кайсы жерден башталат дегенде, анан бул жерде Рахат айтып аткандай көбүнчөсү модельдерден келет экен да. Ал эми кимдер жанакы модель түзүү баат жаатында иштеген илимпоздор биздин дүйнөнүн ошо климаттын кыскача бир вариантын кыскача түзүп алып туруп, анан ошол модельди улам жүргүзүп, мисалы үчүн температура бир аз мындай көбөйсө эмне болуп кетет экен деп байкап, мындай толтура жолу неметип, анан бир модель чыгарып, модельдин негизинде бир 30 жылда мындай болот, 50 жылда мындай болот деп божомолдойт да. Бирок канчалык моделиңиз жакшы болбосун, жаратылыштай чыныгы жашоодой татаалдыкты чагылдыра албайт да. Себеби модельдер дайыма чындыктын жөнөкөйлөштүрүлгөн варианты болот да, схемасы болот да. Анан ошонун негизинде көп нерсени айтат да. Сиз айтып атпайсызбы, 30 жылга чейин мындай деп божомолдошкон, бирок ал туура болбой калды депчи. Анан биз эми ошол модельдерге эле карай бербей, тескерисинче жергиликтүү жамааттар байкаган климаттын өзгөрүүсүнүн индикаторлору кайсылар, көрсөткүчтөрү кайсылар деп баштаганбыз. Анан ошол жерде карап көрсөңөр, мисалы үчүн берки модельдерде көбүнчө эле орто температурасы алынат, анан жалпы жылдын ичинде канчалык жаан чачын алынат, мындай ошо эң негизги эле жана синоптиктердин маалыматы алынат да. А жергиликтүү жамааттарды алып көрсөң, орто канча жааган көп маани беришпейт экен. Сиз айткандай өз убагында керектүүдөй көөлөм болуп берсе, аларга ошол маанилүү жетет, ошол жетиштүү аларга. Жетиштүү болот экен. Анан ошол жергиликтүү жамааттар айткан климаттын өзгөрүү индикаторлоруна мисалы үчүн мал жандын жүрүм туруму кирет экен да. Мисалы үчүн же аңчылар болсо айтат, жапайы жаныбарлар мурун бул айда жупташса, азыр бир ай эртерээк жупташып калды депчи. Ошондо бир ай эртерээк төлдөп калды деп. Демек күн ысып атат деген. Демек күн ысып атат, неме сезондор жана мезгилдер жылып атат деп. Кээ бирөө мисалы үчүн көлдө балык кармагандар көлдөгү толкундардын багыттарынын өзгөрүшүн, бийиктигинин өзгөрүшүнө чейин байкап, жана сиз айткандай, алар эми күнүгө көлгө чыгып жүрсө, же күнүгө талаага чыгып жүрсөң айтасың, бул толкундар бир аз башкача болуп атат депчи. Же болбосо кээ бирөө булуттардын калыңдыгына чейин, же булуттардын мындай формасына чейин айтып, шамалдын ылдамдыгын, ошол берки модельдерге кирбеген нерселерди көп айтышат экен да. Анан ошол изилдөөнүн негизинде биз биринчи корутунду ошол немени климаттын өзгөрүүсүн түшүнгөндө, биз деген ошол модельдерди карай бербей, жергиликтүү жамааттар үчүн жайчылар деп коет, жайчылардай неме маанилүү болгон индикаторлорду карашыбыз керек экен депчи. Анан эми экинчи бөлүгүндө биз ошол касиеттүү жерлерге климаттын өзгөрүүсү кандай таасир этип атат деген суроону койгонбуз. Себеби мүмкүн кээ бир жерлер кургак болуп кетсе, мүмкүн кээ бир булактар кургап кеттиби, же болбосо мурун бир өсүп аткан жакшы бак дарактар болсо курап калдыбы, же тескерисинче жакшырдыбы деген суроолорду бергенбиз. Анан бирок биз күтпөгөн, эми мындай билип жүргөн, бирок күтпөгөн маалымат неме болду да. Биз 222 киши сурамжылоодон өткөн болсо, анын 7 гана пайызы неме деген суроо бар болчу да. Сиздер азыр касиеттүү жерлерге зыяратка барасыңарбы дегенде, ошо 222 кишиден 7% гана ооба барабыз деп, анын жарымы, 7%дын жарымы бир нече жылда бир эле барабыз деп, калгандары болсо бир жылда бир дегендер бар экен да. Ошондо карап көрсөңөр, жалпы 100%дан бир 7% гана барып атат деген неме болду. Демек мурунку 90-чы жылдарга жаңы эгемендүүлүктү алганда аябай көп киши бара баштабады эле. Азыркы ошол жаңы биздин мисалы үчүн баалуулуктар, диний билим өзгөргөндөн улам касиеттүү жерлерге эл барбай деле калып, ошол касиеттүү жерлерге зыярат кылуу ошо бейзаттык маданий мурасыбыз жокко эсе болуп жоголуп бараткандай деп деле айтса болот да. Анан ошондой корутунду чыктык. Анан мындай суроолор бар болчу, ошол климаттын өзгөрүүсү менен касиеттүү жайлардын өзгөрүүсүнүн байланышы барбы же жокпу, кандай деп ойлойсуңуз десе, анда ошо көбүнчөсү бар деп неметишти, жооп беришти. Анан ал жерде ошол жанакы
касиет деген түшүнүктү көп айтышты. Касиет качуу, касиет көчүү деп. Анан эгерде ошол касиеттүү жерлерге барып жүргөн инсандардын көз карашында жер өзүнүн ар бир коом өзүнүн жериндеги касиеттүү жерлерине аяр мамиле жасап, ушу жаратылышын сактап, бузбаса, ал жердин касиети арбып, көбөйүп, ошол касиеттүү жерлерде мисалы үчүн бакубатчылык, токчулук, молчулук, тынчтык болот деген түшүнүк бар экен. Анан ошондо мындай карап көрсөңүз бири-бирине көз каранды да, эл канчалык жаратылышка жакшыраак мамиле кылса, жаратылыш да жооп берип, кайра мисалы үчүн эл да жакшы жашайт депчи. Анан бирок азыр эми көп касиеттүү жерлер тепселенип жок болуп калып аткан үчүн мүмкүн азыр климаттын өзгөрүүсү дагы ошондон болушу мүмкүн деген божомолдорду айтышты да. Демек бул жерде биз дагы жанакы айтып атпайбызбы, батыш көз карашта биз ойлойбуз да, климаттын өзгөрүүсү касиеттүү жерге кандай таасир этип атат деген суроону булар тескерисинче коюп, тескерисинче биз касиеттүү жерлерди сыйлап урматтабай калган үчүн жалпы адамзат өзүнүн дүйнө жаратылыш жүзүндөгү бизди жазалап атат деген. ошондой болуп атат деп, климаттын өзгөрүүсү ошондон келип чыгып атат деген мындай кызыктуу, кандай айтсам, корутундулар болду да. Анан бирок эми бул жерде кандай десем, жанакы катуу илим жактан караганда кээ бирөө айтышы мүмкүн, эми буну кантип далилдейсиңер, бул эми далилби, далили жокпу депчи. Бирок эми биз сиз айткандай биз эколог же болбосо физик болбогондон кийин бизде мисалы үчүн элдин көз карашы ошондой болуп атса, биз ошо элдин пикирин, элдин көз карашын изилдеген үчүн аны биз деген туурабы же туура эмеспи деп калыпка салбай эле, алар ушундай пикирде экен, аны деген ушундай түшүнсө болот деген корутунду. Мындай касиет, бейзаттык деген түшүнүктөр үчүн багы Карл Поппердин методун колдоно берген канчалык туура деген дагы бар да. Ал эл ошондой түшүнүп атса, ошентип кабыл алып атса, анан аларга барып далилдегиле дей албайсың да. Демек эл ошондой кабыл алып келип атат. Анан биздин коомдо көбүнчөсү эле айтканда кыргыздар деген мал киндиктүү эл, анан табигат менен таттуу мамиледе болуп, жаратылыш менен мындай апак чакпак болуп эле кучакташып эле жыргап жүргөн эл, анан ошону унутуп баратабыз деген сөздөр көп көтөрүлөт да. Чынында эле кыргыз эли мындай жаратылышты сүйгөн, урматтаган эл деп ойлойсуңарбы? Биринчи Айбектин ага чейинки айтылган сөзүн бир аз толуктап кетейин. Биз азыр экотуризм боюнча Долбоордун алкагында баягы Ысык көлдүн түштүк жээгинде Ак Булуң деген жарым арал бар. Ал жака көптөгөн канаттуулар келип, 80 миңден ашык канаттуулар келип, баягы кыштоосун ошол жактан өткөрүп, баягы көбөйүшүп, ошо тынчтыкты жакшы көрөт экен да. Негизи ошо жапайы жаратылышчы. Эгер адамдар кирбесе, мал жандыктар кирбесе, тынчтык болсо, анан ошондо көбөйүшүп баштайт экен. Анан Айбек Шабикеев деген жигит ошол жакты микрозаповедник деп, корук деп, анан кийин коргоп, Эрмек Шабыкеев. Эрмек. Анан коргоп келатат. Анан сурадым да, эмне үчүн сен өзүңдүн демилгең менен ушуну коргоп атасың, эмне үчүн деп сурасам, айтат, мен ушул жерде чоңойгом, балалыгым ушул жерде өткөн. Чоң энем айтчу, бул касиеттүү жер, Ак Булуң деп, ошо ак деген сөз касиеттүү дегенди билдирет. Ошон үчүн Ак Булуң деп койгонбуз. Анан бул жердин өзүнүн касиети бар деп ошентип чоңойгом deyт да. Анан кийин баягы 2000 жылдары ошол жер абдан баягы суюлуп, өңү кетип, бозоруп, бир жардам сурап ыйлап аткандай сезилди дейт да. Анан кийин жөн карап тура алган жокмун дейт да. Анан өз демилгеси менен ошону мамлекеттен арендага алып, анан микрокорук кылып, анан коргоп, анан азыр көптөгөн экологдор менен иштешип, баягы жашылдандыруу көп эмелерди тигишип, анан уяларды жасап, экскурсияларды, билим берүү, ушундай жаштарды тартып көптөгөн иштерди жасашты. Анан азыр ошол канаттуулардын саны абдан көбөйүп кетти да. Анан ал айтат, баягы коён эле болсо, анан кыргоол эле болсо ошол менен ыраазы болот элем, эчтеке жок болуп калды деп ошентип максат менен ачкам дейт. Азыр болсо кыргоол, коён эмес, Өйдөөк ак бул баары келип атабы? Баардык ак булун баары келишип, ызы чуу, анан дүрбүлөр менен барып, экотуристтер барып, баягы дүрбү менен карашып кетишет, жаратылышка суктанып. Анан бирок анын дагы өзүнүн жолу менен да акырын барып, баягы тоскоолдук кылбай. Анан айтат, ошол касиетти, баягы касиет качуу деген сөз мага абдан жакты. Ошо касиет качып, анан кайра азыр келгендей сезилет дейт да. Анан кийин өзүмдүн
баардык жумуштарым бүтүп баштады, мага батасын бергендей сезилип атат дейт да. Анан үй бүлөмдө, финансыда, башка өзүмдүн жеке өнүгүүмдө дагы абдан жакшы ийгиликтерге жетишип атам. Анан абдан оңой жашап калдым дейт да. Анан абдан ошол ачык айкын айтып бергени жакта, себеби көптөгөн адамдар уялат да ушуну айтканданчы. Мени баягы псевдонаука деп ушул апенди чалыш деп эме кылат ооба да. ошентип анан ачык айткан абдан жакты. А, Бирок азастан ойгонуп келет, кандай сезилет? Мен дагы неме кылайын, биздин Ош мамлекеттик университетинде Абжапар Акулов деген бир географ агайыбыз бар. Анан өзгөндүн эле мындай жылаңач жаткан адырларына тиги көчөттөрдү тигип ар түрдө өзү эколог болуп жүрөт. Ошентип баштады. Анан кече жакында деле Азаттыктан чыкты окшойт. Сузакты мен өзүмдүн туулуп өскөн айылдан кийинки айыл Карамарт деген жерде дагы 400 гектар жерде ушинтип көчөт эгип жаңгак, алма кылып эле мындай адыр эле болуп жаткан жерге мындай көчөт эгип анан ошол жерге жан жаныбарлар келе баштады көлөкөсүнө дегенди айылга барганда угуп калам да. Демек элдин арасында кичине баягы өзүнүн каалоосу менен эч мамлекетинде кылгыла дебеди да аларгачы. Өзүнүн каалоосу менен ушундай жаратылышты сактаганга же болбосо аны кайра көрктөндүргөнгө өткөн биздин замандаштарыбыздын бар экени деле бизди кубандырат да. ооба, эми сиз сурооңузга айтканда жалпы эми 5 кол тең эмес деген жакшы сөз бар го кыргызда. Ошондой эле кайсыл коомду албайлы, кайсыл элди албайлы, кайсыл заманды албайлы, ал жерде деле ар кандай инсандар болот окшойт да менин байкаганымда. Ошо бизде деле азыркы учурда ошол мына жаратылышка күйүп, жаратылышты сактайлы, бирдеме кылалы дегендер албетте бар. Жаратылышка кайдыгер карагандар деле бар. Мага баары бир телефонум болсо болду, тиги үйүмдө ысык суу болсо болду, кондиционер болсо болду дегендер деле бар. Анан ошол эле учурда бир аз жырткычыраак мамиле кылгандар деле бар да. Мисалы үчүн эс алып жүрүп коёнду көрүп, мылтыгым болсо азыр сонун атып алмак элем депчи, же өзү коёнду деле жебейт, бирок болсо атып алат элем дегендей деле ошондой ошентип айткандар деле бар да. Анан ошондой эле 5 кол тең эмес, тең болбогондой эле кыргыз элибизде деле биз эми өзүбүздү жаратылышка аябай жакынбыз деп дегенибиз менен бизде деле түрлүү адамдар бар деп айтсак болот. Анан илгери деле ошондой болгон окшойт да. Себеби карап көрсөк, эгерде биздин коомубузда дайыма жаратылышка аябай таттуу мамиле кылып жүргөн эл болсок, анда бизде кожо жаш жаралмак эмес да. Туурабы? Себеби кожо жаш деле кайсыл бир мисалдан, кайсыл бир бизде киши ошентип кандай айтсам, тиги тукум курут кылып салганга чейин кийикти атып салган болгон да. Бирок кожо жашты да жакшылап окусаңар, ал деле башында ошол өзүнүн элин жерин багып, аңчылык менен элин жерин багып, элдин батасын алып, анан кызыгып кетип ошентет да. Анан кандай айтсам, ал жерде деле мындай ал аябай эле жаман болгону үчүн эле барып тиги жаныбарларды өлтүрө берет дегенден да алыс болуш керек. Ал жерде деле ошол тиги көр оокатты элди багыш керек, өзүн багыш керек дегендер деп кандай айтсам, кандай бир ошо жаратылышты талкалаганга барат го дейм да. Андан сырткары бул аккан сууну алып көрсөңөр деле, аккан сууну алсак деле, ал жерде деле мына суу кордогон кор болот деп айтат го. Демек жеңи жок учурунда деле суу кордогондор деле болгон да. Эгерде суу кордогондор болбосо, бүт баары эле сууга аябай жакшы мамиле кылган болсо, анда мындай саптар жаралмак эмес да. Демек ошон үчүн менин оюмча кыргыз эли дайыма жаратылышка аябай таттуу мамиле кылып, аябай аяр мамиле кылып жүргөн деген кайсыл бир деңгээлде чын, бирок мындай ал учурларда деле жаратылышка начар мамиле кылгандар болсо керек да. Эми баягы кыргызды эко эл деп айтпашыбыз керек экен да. Азыр бизде ошентип чыга калат да. Биз деген табигаттын койнунда жашап эле анан азыр эле ушундай болуп калдык дегендей бир неме кылышат го. Анан Айбек Кожо жашты жакшы айтып өттү. Анан ушул Кожо жаш эпосунда ал тиги өзүнүн эгосун башкара албай тиги Суречкинин артынан düşүп жүрүп анан ажал табат да. Анан убагында Хусейин Карасаев деген биздин окумуштубуз мамлекеттин түп бөлүшүндөгү Касым Тыныстановтордон кийинки муунда бул баягы орфографиялык сөздүктү түзүп, кыргыз тилинин сөздүгүн Юдакинге жардам берген кишилердин мен баштан өткөн мажараларбы же Хусейин ама өзүнүн автобиографиясында бир жакшы ойду айтканда, Кожо жаш деген абдан сонун эпосубуз бар эле, дастаныбыз бар эле. Кийин Союз маалында адам жаратылыштан жеңилип калышы мүмкүн эмес дедиртип, анан уландысын чыгаргыла деп закон мажбурлашкан. Анан Кожо жаштын баласы кийин Молдо жаш деген чыгып,
анан суречкини жеңип, анан анын кызына үйлөнүптүр деген бул эми элге кандай мораль берет деп неме жазган жери Айбек айтканда эсиме түшүп келип атат да. Демек тиги биз жаратылышты багындырышыбыз керек деген бир убагында бир ушундай кыймылдар болгон окшойт союз маалындачы. Анан дагы бир суроо берейин дедим эле. Көпчүлүк учурда экология деген бул саясий курал катары дагы пайдаланылып келет да. Мисалы үчүн тиги мөңгүлөрдү талкалабайбыз, мен кум төрдү коргош үчүн дегендер деле мисалы үчүн азыр кезде саясатта эң жогорку жетиштерге, баскычтарга жетишпедиби? Анан көп байкайбыз, көпчүлүк учурда тиги бир кен ачылат дегенде эле жергиликтүү эл каршы чыгат да. Анан биз ушунда биз кантип айырмалай алабыз? Эл деген экология бузулбасын деп чыгып атат деп жаңылыктардан окуйбуз да. Анан бирок ошонун артында саясий күчтөрдүн болушу, болбошу дегенди ажыратып ала алабызбы? Мисалы үчүн Баткенде болду окшойт Майдан айыл өкмөтү тиги кен казылбасын деп жергиликтүү элдин нааразычылыгынан улам ал жер алтын казылып алынбай калды да. Анан ушул жерден биз айырмалай алабыз. Булар бирөөгө курал болуп атышабы бир саясатчыларга анын артында турган, же болбосо өздөрүнүн каалоосу менен ушундай чыгып мобилизация болуп чыгып атышабы деген. Эми жакшы, абдан жакшы суроо. Анан негизи эми бул жерде алар саясатка курал болуп атабы же курал болбой элеби деген суроону дагы мисалы үчүн мындай суроону мындай коюуга мен макул болбойт болчумун да. Себеби эмне үчүн дегенде чечим кабыл алуучу бир маселе болсо, ал жерде дайыма бир саясат болот да. Чечим кабыл алуу бул ошо саясаттын бир кандай десем түпкү тамыры да. Мисалы үчүн үй бүлөнүн ичинде деле бир чечим кабыл алып, бир кайсыл бир нукта чечим кабыл алып кетип барса, анын саясаты ушундай экен же тигинин саясаты мындай экен дегендей эле ар бир чечим кабыл алуу бул деген ошол бир саясаттын, кайсыл бир саясаттын чагылдыруусу да. Анан ошондуктан бул саясатташып кетти деп эле бизге азыр жаңы неме илинип калды да, термин да. Бирдемени талкуулагың келбей атса, ал саясатташып кетти деп илип коесуң, болду, аны менен сүйлөшкөндүн кажети жок дегендей болуп калат да. Анан менимче кайсыл бир чечим кабыл албайлы ал саясат болот. Анан мисалы үчүн ал кенди иштетишибиз керекпи же иштетпешибиз керекпи дегенде бул түпкү маселеси, чечилчү маселе биз деген жаратылыш сактоо менен өнүгүүнүн ортосундагы тандообуз да. Ошол жерден тандашыбыз керек да. Кайсыл жерде болбосун ошол жерде эки тарап бар. Же буну биз азыр казып алып жаратылышыбызды бузуп азыр өнүгүп атабызбы, же болбосо азыркы өнүгүү деңгээлибиз менен ыраазы болуп жаратылышты сактап калабызбы деген эле маселе. Анан ошол жерден эле эки тарап бири бири менен күрөшүп келет да. Анан жанакы жергиликтүү жамааттар жашаган жерде албетте алар үчүн жергиликтүү алардын ден соолугу, өзүнүн балдарынын, небере чөбүрөлөрүнүн ден соолугу маанилүү, өзүнүн өсүп чоңойгон жери маанилүү. Ошон үчүн алар көбүнчө неме деши мүмкүн да, жок биз жаратылышыбызды сакташыбыз керек деп. Бирок ошол эле коомчулуктун ичинде кээ бирөө биз кедей жашай беребизди, бизде мисалы үчүн 5G интернет жок, темир жол жок, асфальт жол жок, биз ошонун баарын салдырышыбыз керек, ошон үчүн казышыбыз керек дегендер да болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде кандай десем, жалпы эле неметишибиз керек да, бир бизге эмне маанилүү экенин баалуулуктарыбызды аныктап алып туруп, анан бизге мисалы үчүн жаратылышты сактоо чын эле эң негизги биздин максатыбыз болсо, анда ошого ылайык башка чечимдерди да кабыл алышыбыз керек. Анан бирок менин өзүмдүн жеке көз карашымда азыркы учурда ошо тоо кен байлыкты иштетүүнүн кандай бир эң мыкты жолун таппас колдоном десеңиз дагы ал жаратылышка аябай зыян келтирип, жаратылышты кайра мурунку калыбына келтиргендей келбейт. Технологиялар жок да, келбейт. Кандай кылбасаң да келбейт. Менин өзүмдүн ошо кыялымда неме бар. Мындай мисалы үчүн кийин эгерде чын эле жаратылышка зыян келтирбеген тоо кен байлыкты иштеткен механизмдер болобу дегенде мен ошо кээде ойлой берем да. Мисалы үчүн Түштүк Америкада бир никель неметкен жерлерде, мурун никель алган жерлерде, ошо хвостохранилищелеринде бир дарактар өсөт да. Ал даракты өстүрсөңүз, ал ошол тамыры аркылуу никельдин калдыктарын соруп алып, немелерди жалбырактарына коет да. Аны эмнеге коет? Жанакы зыянкеч немелер, курт-мурскаларды курт-мурскаларга жедирбейт да. Аны жеп алып, анан уу экенин билип туруп, анан жебей калышат да. Демек,
кээ бир өсүмдүктөр тамыры аркылуу кайсыл бир темирди металлды соруп алып жалбырактарына койгонго немеси бар да, кандай айтсам, дарамети бар, ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Мен ойлой берем да, кийин мисалы үчүн азыр жалбыракты пайдаланып деген. ошо гендик инженерия өнүгүп атпайбы, жана CRISPR деген бир белоктор чыгып атат. Мүмкүн ошол өсүмдүктү ошол гендик инженерия аркылуу өзгөртүп, мисалы үчүн атайын алтынды соруп алган өсүмдүк чыкса, же болбосо тиги мисалы үчүн жомоктордо бар го, багы өсүп анан алмасы алтындан болуп калат дегендейчи, ошондой сыяктуу кыялдана берем да, эгерде ошондой сыяктуу технологияга жетсек, ошондо жаратылышты сактоо менен өнүгүүнү, ген байлыкты иштетүүнү чогуу айкалыштырсак болбойт. Ага чейин кандай экскаватор, кандай мыкты рекультивация кылам десеңиз да мурункудай болбойт да. Баягы илимий фантастика дегендердин баары башында фантастикадай сезилгени менен аягында бир чындыкка деле айланып кетип атпайбы? Балким келечекте андай деле бир өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн экен да. Бир коомчулук жөнүндө айта кетсем, Кызыл Бейит деген айыл бар да, Аксы районунда. Анан ал айылды мүмкүн баягы Азаттыктын документалдык фильмдеринен көрүп жүргөнсүңөр. Ал жакта каттоо жок да, суу менен гана баягы баржа, кичинекей кайыктар менен гана барышат. Себеби дегенде мурдагы жолу Токтогул кесин курганда суу менен басылып жабылып калгандагы, азыр болгону кайык менен гана каттай алышат да. Анан абдан алыс, абдан ушунчалык жаратылышы таза, кооз, адамдар дагы абдан таза боюнча сакталганда, ушундай бир 300-400 адамдай эле жашаса керек менимче. Анан бир баягы эмеде жомоктогудай эле бир жерге баргандай болосуң да, ушунчалык баягы өсүмдүктөрдүн да жыттары эметип турат. Анан ошол жактын тоосунда ген казканга кытайлык фирма баягы уруксат алыптыр да. Анан ал жердин жашоочулары ыйлагысы келип атат. Биз эмне болобуз, суубузду булгаса, жаратылышыбызды булгаса, балдарыбыз эмне болот? Башка жактагы гендеги баягы зыяндарын көрүп атабыз телевизордон депчи. Анан өкмөткө кайрылса дагы алардан баягы жардам жок да. Анан ойлойм, ушундай капиталисттик эле жол менен жүрө бербей, мүмкүн баягы Скандинавияда көрүп атабыз, социалисттик анан капиталисттик жолду айкаштырып, бир ушундай алыскы аймактагы жашоочуларга жардам көрсөтүп, экономикасын көтөрүп, социалдык бизнес дейбизби же позитивдик дискриминация дейбизби, аларга пайда келтире турган бир экономикалык модельдерди түзүп, жаратылышты сактап, бирок ошону менен эле аларга мүмкүнчүлүк түзүп, баягы ген казбай тургандай кылыпчы. Мен дагы кошулам, ген казкан жерде баягы кайра калыбына келтирүү болбойт да. Анан ошондой кичинекей жамааттарга ошондой бир экономикалык модель түзүшүбүз керек деп ойлойм да. Киреше келтирбесе дагы баары бир же экотуризмди өнүктүрүп, же болбосо жашыл экономика дейбизби, ошондой шарттарды түзүш керек. Себеби дегенде алардын мектеби жок, баягы больницага дагы каттоосу абдан кыйын да. Кээде өздөрү носилканы көтөрүшүп, ошол ооруган адамды 1 саат, 2 саат бою ташып, анан кайык менен өткөрүп, анан кийин жөнөтүшөт да. Мен деле силердин оюңарга кошулам. Эми өнүгүш үчүн сөзсүз түрдө эле генди казып өнүгөбүз дегендин ордуна мындай ген казыбай туруп деле өнүгүүнүн жолун табабыз деген бир тандоону кылышыбыз керек окшойт негизичи. Мындай жаратылышты эгер сактайбыз десек, мен эмне үчүн бул жанагы суроону бердим мындан мурунку, себеби биздин подкасттын башында Айбек дагы жакшы белгилеп өттү. Мисалы үчүн климаттын өзгөрүшү миф дегендер бар деп. Хомский деле Американы ошентип сындайт да, силер убагында тиги капиталисттик өлкөлөр жаратылышыңарды ушунчалык талкалап туруп өнүгүп алгансыңар. Анан Кытай менен Индия жаратылышты талкалайын деп атса, жок, жашыл экономика талкалабаш керек деген бир стандарттарды коюп, аларды мындай өнүктүрбөй, өзүңөргө жеткирбей турасыңар дегендей кылып туруп сындайт да. Анан ошол учурлар дагы болуп калып атат да. Бизди баягы өнүгүшүбүз керек деп азыр президентибиз деле ар бир сөзүндө эле мынча жылда өнүгөбүз, буюрса өнүгөбүз деп эле. Анан ошо өнүгөбүз деген сөздүн аркасында көп учурда ушул ген байлыктар менен өнүгөбүз дегендей бир маани камтылып жаткандай эле боло берет да. Өнүгүү деген сөздүн артында ар ким өзүнчө түшүнөт экен да. Жок. Инфраструктураны Бизде өнүгүү дегенде эле байкасаңар, тиги мектептерде деле Кыргызстан ген байлыктарга бай өлкө,
Менделеевдин бардык таблицасындагы бардык элементтер Кыргызстанда бар дегендин өзүбүз мектептен үйрөтүп атабыз да балдарыбызгачы. Анан мунун баарын казыш керек, пайдаланыш керек деген келечекте ошол үйрөн, ошондой түшүн берип атат да. Немеге себеби бала кезден ошону угуп чоңойдуң да. Бизде кен байлыктарга бай өлкө экенбиз. Анан аны жөн эле факт катары эле билбейсиң да. Демек ошол кен байлыкты пайдаланышыбыз керек деп туруп чоңоёсуң да. Негизи биздин өзүбүздүн позициябызды башкача кылып дүйнөгө берсек дагы сонун болмок да. Мисалы үчүн дүйнө жүзү боюнча жапайы жаратылыш абдан тез ылдамдыкта азайып кетип атат да. Анан биздин өлкөдө азырынча жапайы жаратылыш кандайдыр бир формада сакталган да. Анан келечекте ошондой жапайы жаратылыш таптакыр азайып кеткенде биздин байлыгыбыз ошол жапайы жаратылыш болуп калмак да. Мисалы үчүн Бутандын эмесин политикасын карасак, биз Азиядагы дүйнөдөгү эң жаратылышы табияты таза өлкө болуп, органикалык айыл чарба, биз химия колдонбогон өлкөбүз. Дүйнө жүзүндө биринчи номерге чыгабыз деген ушундай политиканы алып келип атышат. Бул дагы абдан кызыктуу саясат да. Биздин байлыгыбыз мүмкүн ошол жапайы жаратылыш болуп калышы мүмкүн. Аны болсо кантип колдоно алабыз? Мисалы азыр көпчүлүк дүйнө жүзүндө адамдар стресске багылып, баягы жаратылыш менен байланышы жоголуп, өздөрүн баягы психологдорго кайрылган учурлары көп. Ошол эле биздин жаратылышты мисалы медитация үчүн колдонуу же болбосо экотуризмди өнүктүрүү, ошол бойдон сактап туруп, тескерисинче ошону да кымбатыраак сатса болот да. Негизичи ошол тынчтыкты, жаратылышты, анан баягы кол тийбеген чөйрөнү да. Ошол жерде бир ушинтип айтканды да мен кээде ойлой берем да, тиги канчалык деңгээлде чын депчи. Себеби биз дайыма айтабыз го, жана кен байлыкты бай деген сыяктуу эле Кыргызстандын жаратылышы эң мыкты, дүйнөдө мындай жаратылыш жок деген сөздү да көп айтабыз го, биздикиндей жаратылыш жок депчи. Анан бирок мен дүйнөнүн көп жерлерине барып көрүп карасам, эми башка жерлердики деле Кудайга шүгүр экен да, биздикинен кем эмес жерлери бар экен, биздикинен өткөн жерлери деле бар экен, эгерде ачыгын айткандачы. Анан мисал катары эле эмени, жапайы жаныбарларды алсак, сиз мисалы үчүн өмүрүңүздө жапайы бугуну көрдүңүзбү беле? Көргөн эмессиз, көп мисалы үчүн барып эле жапайы бугуну көрдүңөр беле десең, көргөн эмес да. Кээ бирки ошо батыштын эле тиги өнүккөн өлкөлөрүндө парктарда жүрөт, парктар агаротуна чейин келип капустасын жеп кетет, ошентет. Же болбосо мисалы үчүн мен эле кичинекей чагымда биздин кичинекей таш бака бар болчу, ошону кармап алып ойночубуз да. Азыркы жаш балдардан сурасаң, таш бака деген эмне десең, мультфильмде эле көргөн да. Таш бака эмес, жөнөкөй баканын чардагандарын укпай калгандар бар. Ошол эле мисалы үчүн жапайы коёнду көрбөгөндөр бар да. Анан кээде ойлой бересиң да, биз эмне үчүн ошентип биздин жаратылышыбыз эң мыкты, сонун деп мактанабыз, бирок биз көп жаныбарларды, жапайы жаныбарларды китептен эле көрүп көрсөк же мультфильмден, видеодон көрбөсөк, мындай тирүү көргөндөр аябай эле аз болуп кетти да. Демек суроо жаралыш керек да, биз мурунку жаратылышыбызды айтып атабызбы же чынында эле азыркы учурдагы биздин жаратылышыбыз дүйнөдө мындай башка жерде табылбагандай жаратылышты сактап калдыкпы, же чын эле барбы же жокпу, же жок болуп кетти деген суроо да. Ошондой. Жанагы жаратылыш боюнча эле бир миф эске келет да. Уламышыбыз бар го, баягы кыргыз Кудай жерди бөлүштүрүп атканда анан кыргыз уктап калып анан эң аягында барса өзүмө да бейиш неме кылдым элем, ошондон берейин да анан Кыргызстанды бериптир деген. Ушул эле неме Кавказдагы тиги абхаздарда дагы бар да. Алар да уктап калыптыр, анан барса анан Кудай ага Абхазияны берип коюптур деген. Бул деле бул өзүбүздүн жооштуунун бир түрү окшойт негизичи. Жаратылышыбыз кооз деген жана Айбек туура белгилеп өттү. Жаратылышыбыздын кооз же кооз эмес экени же жаратылышыбыздагы көйгөйлөрдү билүү үчүн башка өлкөнүн бир мисалын көрүп келип, анан кийин салыштыра алабыз да. Бир нерсени көргөндөн кийин, аларда мондай экен деп салыштырганга бизге дагы жакшы боло беле деген ойдомун мен делечи. Бирок менимче жаратылыштын кооздугу биз үчүн индикатор болбош керек да. Жаратылыштын ден соолугу кандай деген суроо беришибиз керек деп ойлойм да. Себеби дегенде экосистема деген түшүнүк бар. Бул мисалы үчүн токойду кылсак, ичинде жалгыз гана дарактар барбы, же анын ичинде бадалдар, чөптөр түрлөрү, биотүрдүүлүк, курт кумурскалар, анан чоңураак жаныбарлар, андан да чоңураак жаныбарлар, ошонун баардыгы көп түрдүүлүк болуп бириккенде бири-бирин баягы Чынжырчадай болуп кетет да бири-бири менен. Бири-бирин айкалышып, бири-бирин баягы ден соолугундагы бир эле түр көбөйүп кетсе, ал дагы деградацияга алып келип,
баягы доминанттуу түр болуп кетет. Ал үчүн бардыгы тең болуш Баланс. керек да, баланс. Мисалы үчүн карышкырлар көбөйүп кетти, аларды атууга Уруксат атыш керек берилет, деп уруксат ушундай түшүнүк бар бизде. Бирок карышкырлар эмне үчүн көбөйүп кетти? Себеби анын дагы жырткычтары азайышы мүмкүн. Же болбосо биз анын оокатын тартып алып, жайытын тартып алып, малды көбөйтүп жиберсек, анан ал карышкыр жей турган тамак калбай малга кол салышы мүмкүн да. Ошол балансты жогото алган үчүн бир түр көбөйүп кетиши мүмкүн. Дагы биз мисалы чоң кеминде абдан жакшы үлгү бар. Жапайы жаратылышты, жапайы жандыктарды көбөйткөндө карышкыр да келбей калган да. Ошо чоң кеминдин мисалын абдан көп таратышыбыз керек деп ойлойм. Биз анын оокатын тартып албасак, биздин оокат тартып албайт экен деп элдер айтып атышат да чоң кеминдечи. Анан ошол экосистема чынында эле ден соолугу чыңбы, жокпу? Ошол индикатор болуш керек да. Анан көптөгөн биздин Кооз, Арсланбап токой же болбосо башка жерлер баягы кооз көрүнгөнү менен ичиндеги ден соолугу начар абалда болуп атат да азыр. Келечекте кандай изилдөөлөр болуш керек мына биздин өзүбүздүн тармагыбызда? Экологдор, географтар алар өздөрүнүн изилдөөлөрүн кылып атышкандыр. Биз кандай салым кошо алабыз? Кандай изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек? Элге эмнени жеткиришибиз керек? Ошол боюнча силердин оюңуздарды билейин дедим эле. Айсызбы? Изилдөөлөр мисалы үчүн азыр кургак жерлер абдан көбөйүп атат да. Биз жалгыз эле мындай экологияда, жаратылышта баягы чек ара деген түшүнүк жок да. Биз бардыгыбыз бир байланышканбыз да. Борбор Азияда чөлдөр абдан көбөйүп кетип атат. Баягы Түркмөнстан, Казакстан, Өзбекстан биздин кошуналарыбыз. Эгер картадан да караса, Кыргызстан ортодогу бир мындай арал сыяктуу болуп атат да. Бизди каптаган бардык чөлдөр да. Ошол чөлдөр чоңоюп бизге дагы келип атат. Байкасаңыздар, Бишкекте туруп эле катуу шамал жүрүп, баягы ушундай бир өзгөрүүлөр болуп атат. Ал үчүн биз ошол чогуу иштешибиз керек да, Борбор Азия менен биргеликте. Алардын экологдору менен дезертификация, ошол аралдардын чоңоюшу, суунун азайышы, кантип биз өзүбүздүн баягы коопсуздугубузду, суу менен байланышкан коопсуздугубузду кантип азыр өзүбүздү баягы эмете алабыз деген суроо болуп атат да. Тажикстан менен Кыргызстан көбүнчө тоолуу өлкө болгон үчүн кошуна өлкөлөргө суу беребиз. Бирок мөңгүлөр эрип азайып кетсе эмне кылабыз? Ошол тармакта абдан көп иштерди, изилдөөлөрдү, анан кийин практикалык жүздө дагы көп иштерди алып барышыбыз керек да. Эми изилдөөчү темалар көп дечи, түгөнбөйт, бирок азыр өтө орчундуу же өтө кызыктуу же маанилүү Күтпөй турган темалар, азыр башташ керек деген азыр темалар. башташ керек дегендерден мен немени белгилей кетет элем. Жанакы зоонотикалык оорулар деген бар го, зооноздук оорулар деп коет. Кээде бул кандай оорулар? Жапайы жаныбарлардан же болбосо үй жаныбарларынан адамга секирген оорулар. Мисалы үчүн ковид деле ошол зооноздук оору болчу, ошо жарганаттан болобу же панголинден болобу, кишиге секирип анан кишиге кеткен. Андан сырткары биз эсиңизде болсо бир жылдары тоок грипп чыккан, анан чочко гриппи деп бирдеме деп чыкпады эле. Жалпы ошол бир жерде немеде араб өлкөлөрүндө төөдөн секирген грипп болгон кишигечи. Анан Сибирь язвасы, кутон жара деп коебуз. Ошолор анан ошо зооноздук ооруларды изилдеп, анан мурункудай мисалы үчүн медиктер өзүнчө, кимдер ветеринарлар өзүнчө изилдебей, аны чогуу климаттын өзгөрүүсүндө, жаратылыштын начарлашы контекстинде изилдеш керек да. Себеби азыр жаратылыш начарлаганда, азыр рахатчы айткандай, мисалы үчүн жаныбарлар менен, жапайы жаныбарлар менен үй жаныбарлар бир эле жайыттарды талашып калат. Жапайы жаныбарлар жүргөн жер менен адамдар жүргөн жерлери бири-бирине көбүрөөк тийишип, ошол жапайы жаныбарлардан адамдарга оору секирет дегендин коркунучу жогорулап атат да. Ошо климаттын өзгөрүүсүнөн, жаратылыштын начарлашынан, анан Оорулар да көбөйүп атат. Оорулар да көбөйөт да. Ошондуктан мисалы үчүн ковидтен эле байкадыңар канча киши өтүп кетти, канча киши экономикабыз бүт немеси туруп калды. Ушундай сыяктуу дагы немелер, мисалы үчүн вирустар же оорулар жыл сайын же 2 жылда бир чыга баштаса, анда такыр башка чараларды колдонуш керек. Башка дүйнөдө жашап калышыбыз мүмкүн да, эгерде азыртадан ага көңүл бурбасак. Анан
азыр бир жакшы кандай бир мындай кызыктуу бир ой жүгүртүү болуп атат. Бул деген бирдиктүү ден соолук деген түшүнүк. Бул деген адам баласынын ден соолугун жаратылыштын ден соолугунан бөлүп алып караганга мүмкүн эмес дейт да. Себеби адам коомдун ден соолугу чың болуш үчүн айлана чөйрөсүнүн ден соолугу чың болуш керек. Эгерде айлана чөйрө бузула баштаса, ошол зооноздук оорулар аркылуу коомдун дагы ден соолугу, ар бир инсандын ден соолугу начарлайт деп туруп, ошон үчүн бизде азыр мисалы үчүн экология министрлиги өзүнчө, саламаттык сактоо министрлиги өзүнчө болуп атпайбы? Мүмкүн ошол изилдөөлөрдүн, ой жүгүртүүнүн натыйжасында биз деген ошол жалпы бирдиктүү ден соолук деген түшүнүккө өтөбүзбү, ошону колдоно баштайбызбы деген ойдомун да. Себеби ковидтин кризисинен кийин, ковидтен чыккан ошо чектөөлөрдөн кийин, эгерде ушундай сыяктуу дагы бир чоңураак бир нерсе болсо, анда кесепеттер аябай жаман болот го. Ошон үчүн азыркы учурда биз ошону изилдеп, түшүнүп, ошого чара көрүп даярдана башташыбыз керек деген ойдомун да. Маегиңиздер үчүн чоң рахмат. Кыргызстаныбыздын жаратылышын касиеттин качырбай, кайрадан касиеттин ашырып эле ашкан бир өлкө болсо, жаратылыш деле ошол өзү эле мындай сыйлап, өзү эле гармонияга, тең салмакты кармап алат деген ойдомун. Чоң рахмат. Чоң рахмат.